Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 28 август 2025 жыл мен сіздерге шаарга караган Кызыл Байрақ айылынан сатыла турган ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, жери 6 соток, үй толук бүт элек. Эң негизгиси бул жер шаарга карайт, 5 кошкон эл. Ушул үйдөн баштап Западныйдын круговойуна чейин 3,5 ашып кетсе 4 километр гана чыгат. Базарларга жакыны, азыр базардын бүт бардыгы Западныйга толугу менен көчүрүлгөн, аны билесиздер. Так, сиздерге деле плюс алып каалагандай ремонт кылып, бүт көрүп, кирип жашай бересиздер. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун кыска нуска түшүндүрүп берейин. Мен турган жер тугандар бул Кызыл Байрақ айылы. Сиздер Ишкабан айылына киресиздер. Ишкабандын аягына жүрүп келсеңиздер, Ишкабан бүтөт, анан чоң асфальт көчөнүн эле сол тарабында Кызыл Байрақ айылы деген жазууну көрө аласыздар. Ошол жазуудан сиздер солго бурулуп 100 метр жүрсөңүздөр каналдан өтсөңүздөр, бул жак жаңы конуш 11 көчөдөн турат. Бул 6-көчө. 6-көчөнүн эле мына сол тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар, шаарга карайт. 6-көчө. Канал тараптан эсептеп келгениңиздерде 6-көчө болуп калат. Негизи бул 11 көчөдөн турат. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта дагы ошондо 5 көчө бар тугандар. Бул ошондо ортосу болуп калат. Центри прям. Каналга дагы жакын. 6-көчө. Чыгып келсеңиздер, мына сол тарапта ушул үй сатыкка чыгып аткан учуру. Жери 6 соток. Ошондо мына көчө тарабы 20 болот, 20 метр. Ичкериге 30 метр болот. Кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Бул жерде документация боюнча проблема жаралган эмес, Кызыл Байрактача. Анан шаарга карайт. Үйдөн баштап Западныйдын круговойуна чейин 3,5 ашып кетсе 4 километр чыгат тугандар. Базарлардын бардыгы азыр мына Западныйга көчүрүлдү. Айтайын дегеним, базарларга жакын болуп калат. Мына бийиктен көргөзүп коеюнчу сиздерге. Сону көрүнөт экен, көрдүңүздөрбү? Жакшы. Так, жери деле тегиз, бардыгы сонун. Азыр кандай кылайлы? Биринчи кирип үйдү көргөзөйүн, анан чыгып калган информацияларын берейин. Коммуникация боюнча айта турган болсок, мына мамлекет орнотуп берген свети бар. Суу маселесине келе турган болсок, каналдан сууну тарттырып аласыздар. Же болбосо кудук жасатып аласыздар. Эми карап көрөсүздөр, бирок азырынча суу жок, сөзүн ачыгы. Бирок келечеги бар жер. Шаарга карайт. Боп кетет тугандар. Мурун эч ким тоготпой жүрчү, ушинтип үйлөр көбөйүп атат. Үйлөр көбөйгөн сайын уже условиялар дагы болот, жасалат тугандар. Жүрүңүздөр эми үйүн көргөзөйүн. Панорамный жер экен тугандар, мына караңыздар. Үйлөрдүн саны дагы өтө сонун көп болуп көрүнүп турат. Көрдүңүздөрбү? Мына жерден Оштун символу дагы көрүнүп турат, Сулайман Точо. Жакшы. Анан мына жери дагы тегиз, эч кандай бир уклон жери жок. Үйдү деле атайын бир бурчка салган. Места турбайча. Бул ошондо кире бериш болот. Кирип келе бересиздер. Мына киргенде коридор. Сиздер оңго бурулсаңыздар, ушундай биринчи комнатасы. Бышкан кирпич, сейсмопоиск колонна бүт бардыгы орнотулган. Аны көрдүңүздөр сол тараптан эле. И чорный потолок болгон, ылдый тарабы толтурулган. Бул ушундай чоң бир кухня сыяктуу окшойт. Мына жактан дагы бир кошумча эшиги бар экен сөйттенде. Жакшы. Мына жак болсо санузел, Кудай буйруса. Так, бул жака жүрүп келсек, дагы бир комната. Көрсөтөрбү? Азыр тугандар, эми бир аз кечирээк келип калдым бул үйгө, реклама тартканыча ошой. Бир аз караңгы болсо, туура түшүнөсүздөр. Эми келип көрүп кетесиздер, бул жер жакында шааргач. Жакшы да, базардын эле жанындагы айылда жашап каласыздар. Бул да бир комната. Мына ортосунан тосулат. Бул жак бир комнатанын эшиги, бул жак экинчи комнатанын эшиги. Жалпысынан 5 бөлмөдөн турган үй. Мына жак болсо санузел форчкасы менен. Мен турган жер коридор. Түшүндүрдүмбү? Бул окшойт менимче эми. Жүрүңүздөр, сырт тарапка чыгайлы. Тугандар, колдон келишинче мына үй жөнүндө маалымат берген аракет кылдым. Көрдүңүздөр. Мына боковой тараптарында, артында месталар калтырылган. Эми кийин келип көрүп кетесиздер, телефондо бүтө турган иш эмес. Кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Анан вариант обмен жолдорун сурабапмын, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр сурап көрүңүздөр, болобу, болбойбу депчи. Балким машинага, балким квартирага алмашканга макул болуп калат. Балким мына акча сатат. Ал жагы өзүңүздөрдөн сүйлөшүп көрөсүздөр. Анан Кызыл Байрақ тууралуу информация бере турган болсок, бул шаарга караган айыл, Ишкабан кийинки айыл.
микрорайонда малышка, андан кийин уже западный болуп калат. Кызыл Байракта мектеп, бала бакча, мечит бардыгы бар. Магазиндер керек болсо 127 маршрутка ошол Кызыл Байрактын аягына чейин каттап калган. Эске алыңыздар. Маршрутка келбейт дегендер адашат. Жакшы. Эми баасы жана эсим номер экранда жашнакай кылып жазып койдум. Барыңыздарга ийгилик. Лайктан басып коюңуздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Локациясы сонун жер бул жер, туугандар. Шаарга жакында. Шаарга жакын жерлер билесиздер. Кымбат болот и келечеги бар жер болот, туугандар.